Өзү бул суук өткөн адамга, ихлас кылып пайдаланган адамга өтө жакшы нерсе экен да. Пай. Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы журтташтар, саламатсыздарбы? Биз өткөн айда көрсөткөн кадимки алтын тамыр пластырларын бүгүн дагы жаңы маалыматтар менен сиздерге тартып көрсөтөбүз. Биз учурда Бишкек шаарындабыз. Ушул алтын тамыр пластырларын Кыргызстан боюнча сатып таркатып жаткан, бул жагы Кытайдан өзүнүн жолу менен алып келип сатып ишкерлик кылып аткан жаш ишкер Амантур мырза менен чогуу отурабыз. Ушул алтын тамыр пластырларын жаңы көрүүчүлөргө айтып беребиз. Сөз башынан болсун. Өтө пайдалуу да. Суук өткөнгө. Ой. Пай. Зор да. Көңүл буруңуздар. Ассаламу алейкум. Амантур мырза. Иштер жакшы бейним? Жакшы. Болуп атабы? Шүгүр. Патыратып сатып атасыңар буну? Болуп атат. Шүгүр. Сатып атат. Кыргызстан боюнча алып атабы? Алып атышат. Кыргызстан ар точкасынан алып атышат. Оштон баштап көлгө чейин. Менден да көп сурап калып атат да. Негизи буга чейинки тартылган видеобуздун комментарийинде дагы ар түрдүү отзывдар, ар түрдүү пикирлер жазылат. Бирок ал жерде дагы мага дагы бая пикир жазышты биздин көрүүчүлөр. Атакул сен алдыңбы ошондо? Атакул сен өзүң колдонуп көрдүңбү деген суроолорду беришти да. Албетте, ооба, мен колдонуп көрдүм. Өткөндө ушул жерде видео кылган учурда мен ушундан бир пачка алып кетпедимби? Бир курс лечение кылайын деп. Колдонуп көрдүм. Бирок тилекке каршы толук колдоно албай калдым. Мен эми жумушумду билесиздер, бир күн үйдө болом, бир күн чүйдө болом. Жалган айтпасам, 3 күн койдум да путкачы. 3 күн койдум. Жалпы бир 5 күндө койдум да. Анан бир күн эсимен чыгып калыптыр. Чындап косяк менден кетти. Чын. Анан Оштон Бишкекке жолго чыкканда, Жалал Абадка кеткенде үйдө калып кеттир да. Бирок мен ошол бир курс лечение 15 күн болсо, ошонун жартылай күнүндө мен колдонуп көрдүм. Мында арада 1-2 күндү пропускать этип. Таасирин сездим. Кадимкидей сездим, туугандар. Ичинде дал ушундай бу алтын тамырдан жасалган пластыр бар деңиз, өзүнүн наклейкасы менен. Тапанга чаптап, таманга. Бириңиздер тапан, бириңиздер таман деп комментарий жазып атпайсыздарбы? Синоним эле сөздөр диалектикасынан кандай айырма берет да. Менин бир путум тапан өзү, бир путум таман. Ушундай сезиңиз да. Тапанга, таманга мынауну өзүнүн наклейкасы бар, наклейкасы менен чаптап коюп кечинде жатасыз. Бир аз кызытат бирок. Бир аз кызытат. Анан түнү менен суук өткөн болсо, простатиттеги сууктардан бери секин билимсизден тартып алат экен да бу. Эми чын айтканда пайдасын сездик, туугандар. Бир алып пайдаланып көрсөңүздөр жакшы болот. Бул тууралуу кененирээк маалымат берсин Амантур мырзага сөз берели. Амантур мырза, бул каяктан келет, кандай алтын тамыр, бир көбүрөөк маалымат менен айтып берсеңер. Бул Кытайдан чыгарылат. Кытайда жасалат. Основной составы алтын тамыр, женьшень. Бизде кыргыздарда алтын тамыр. Могу сүрөттөгү да? Көпчүлүгү билишет алтын тамыр кыргыздар. То есть бизде мурун ата бабаларыбыз колдонуп эле жүргөндө именно медицина жакта көп колдонулган нерсе да. И пайдасы да өтө көп. Бир нерсени отмечать этип кетейин. Бул ичинде 30 штук болот. 15 күндүк курс кылып алынат да. То есть сиз айтып атпайсызбы? 3 күн колдондум, 5 күн колдондум депчи. Эң туура эмес нерсе, эмнеге дегенде 15 күн подряд алыш керек да. То есть результатка жетиш үчүн биринчи 3-4 күн бир аз бут оорутат, то есть обострение болот. Кан жүгүртүүнүн өз нормасына алып келет, то есть кровообращениянычы. И ошондо бир аз оорулар сезилет. Андан кийин уже жакшы болуп баштайт. 15 күн подряд алыш керек ошон үчүн. 3-4 күн колдонгондо бутту мындай оорутабы? Бир аз оорутат. Ошо сиздин сезгениңиз ошо оорутуп, эми пайдасы деп атканда сиз токтотуп коесуз. Айтам, путум талып эле бир нерсе болду депчи. Мында ооругансып, путум талыгансып, мындай тамырларым тартышкансып бир нерсе болду. Ошол экен да, мындайча айтканда башында козгойт деп койсок болобу? Бир аз козгойт. Козгойт. Бир аз эле. Бир аз эле.
Мен өзім деле байкап бирок азыр эстеп атам да. Мындай бутты оорутат деген. Башында оорутат бир 4-5 күнгө чейин. Андан кийин уже результаттары билинип баштайт да. Көрүнүп калат. Результаттар билингенде бизде көпчүлүгү калтырып коюшат. То есть болду мага жардам берди, кереги жок депчи. А буну 15 күн катары менен алыш керек да. Ошондо толугу менен курс бүтөт. Мен ошондой кылып койдум да. Мени кайталабаңыздар. Мен кылгандай кылбай, өзүнүн ошо Амантур мырза айткандай эрежеси менен пайдалансаңыздар, аябай жакшы болот. Мен эми жумушка байланыштуу чынын айтайын, путка суу өткөн өзү. Жаштык мезгилде ылай кечип, суу кечип көп жүргөнбүз. Машинанын кондиционери деле пут туруп койгон да. Баары бир пут какшай берет да. Мен топуракка барып жатсам деле, баары бир пут какшай берет. А мына өзү жакшы экен. Секин билимсизде ушу топурактай кылып соруп алат экен да бул дагычы. İçinde 30 дана болот экен, 30 штук. Бир колдонгондо тапан менен таманга колдоносуздар, экиден, туугандар. Экиден колдонгондо ошондо 15 күнгө жетет. Бир курс лечения. Канча сом турат эле? 2500 сом, бирок сиздин атыңыздан келсе жакшы скидка алып беребиз. Промокод менен и плюс пенсионерлерге бизде өзгөчө акциялар бар. Пенсионерлерге өзгөчө. Промокод заманбап тил менен айта турган болсок, промокод Пайпай, Пайпай промокоду менен ала бересиздер, туугандар. Өткөндө ошентип койгон элег, эсиме келди. Пайпай промокоду менен аласыздар. Бир аз арзандатып берет. Канча дедиңиз эле баасын? Баасы 2500. 2500 сом. Арзандатуусу менен, анан жеткирип берүүсүчү? Жеткирип берүү полный Кыргызстан иши бекер болот. Кыргызстандын чет өлкө болсо, Москва, то есть Россия, Өзбекстан, Казакстан там уже платно. Ал жактан уже жол кредит төлөнүп калат, а Кыргызстан иши любой точка бекер. И эң башкысы оплата при получении. То есть товар колуна тийгенден кийин, андан кийин акчасы берилет. Алып барып берген курьерлерге, либо же бул жактан өзү сүйлөшүп жүргөн адамдар менен. Мына өзү сыртында жазып турат 30 дана деп кытайча. Көрдүңүздөр? Алтын тамырдын женшенди сүрөтү көрсөтүлүп турат. Бул негизи маани берет турган болсок, миллиарддаган адам жашаган Кытай эл республикасынан чыккан өндүрүш. Ошо миллиарддаган кытайлар Кытай медицинасы, Тибет медицинасында колдонуп эле жүргөн. Ушундай бир пластыр. Ден соолукка пайдалуу. Биягында мына эми түшүнбөйм, кытайча окуй албайм. Кытайча жазуулары менен. Бул эми Кытайдан өндүрүлүп ушундай келет. Ушундай кызыл упаковкада. Ичинде мындай пластырлардан өзүнүн наклейкасы менен 15 дана чыгат. Ар бири мына экөөсү бир күнгө жетет. Бирден таман астына пайдаланып наклейкасы менен чаптап коесуздар. Болду. Жатарда, Жатарда. Эртеси күнү эрте менен алып коет. Минимум 8 саат кармаш керек. Минимум 8 саат. 8 сааттан көп деле кармаса болот. Минимум 8 саат кармаңыздар. Намаз окугандар, дарат алгандар болсо, эрте менен багымдат намазына дарат алыш керек болгон учурда сөзсүз түрдө бутту жууш керек болот. Ошон үчүн кечинде жатарда эртерээк бир шам мезгилинде шам намазын окуп эле сразу жабыштырып алса, дарат алып туруп, анан ошону менен жатат, багымдат намазына дарат алып атканда, ошондо алып салса дагы болот негизи. Бул бир аз карайып калат экен. Бир аз эмес, көп карайт. Ал уже оорудан да, эси оору күчтүү болуп, суук көп болсо, ал капкара болуп нымдашып калат. Нымдашып капкара болуп калат экен да, мындайча айтканда. Мен байкадым да кадимкидей. Ошо 15 күнүн ичинде ошол нерсе жок болуп баштайт да. Секин жок болуп баштайт. Жок болуп баштайт. Жакшы. Бирөөсүн ачсам болобу? Болот. Келиңиздер. Мына ачып деле көрсөтүп коелу. Мына упаковканы сиздердин колуңуздарга тийгенде жыртып ача турган болсоңуздар, мынакей. Көрдүңүздөр? 30 дана пластыр. Мына наклейкасы. Наклейкасынын ортосуна коюп туруп, мындай коюп туруп, анан наклейкасы чекеси клей болот да, аны таманынын ортосуна мындай кылып жабыштырып коесуздар. Мындай чекесин айландырып туруп. Болду, анан жата бересиздер. Чыргап, мындай ысыктыгын сезип жата бересиздер. Жыты зор да мына. Жыты жакшы. Жыты жакшы. Жыты да мындай билинет. Төшөктөн пахнет. Билинет кадимкидей. Туугандар, кутуңуздар, Эгер ушул алтын тамыр сиздерге кызыктуу болсо,
Акчасы деле өтө кымбат эмес. Бир торпоктун пулу эмес. Болгону 2,5 миң сом. Кыргызстандын бардык аймагына жеткирүү акысыз экен. Тез кабардын атынан болсо анда арзандатуусу да бар. Пенсионерлерге дагы өзгөчө арзандатуу болот экен, Болот. Ушуну бүгүн сиздерге айтып берип коелу дедик. Амантур мырза, ишиңерге ийгилик. Ден соолукта болгула. Анан өткөндө мага дагы бир нерсе ушул пластырдын бир башкачарагын бирден мына жериме жабыштырып алдым. Ошондойлор да барбы? Алар бар, ал башка продукция. Башка продукция. Ал башка продукция, ал жаңы, то есть разработкада, ал келгенде ошо элге көргөзөбүз. Толугунан чыкканда. Акыркы суроо да, муну только таманга колдонуш керек, Только таманга. Же башка жака hem жабыштырып алса болобу? Жок. Болбойбу? Эмнеге дегенде буттун көп урулат буттун астынан кетет да. Ошо суук тийген основной эмеси, пайдасы суук тийген чыгарат, суукту чыгарат. Ошо буттун астынан тиет. Китайский медицинада эмне деген бар да, ошо именно буттун астынан суукту чыгарган эмелери бар. Массаждары бар, приемдор бар, именно ошо буттун астынан чыгарган. Бул деле ошо аркылуу буттун астынан чыгарат. Ошондо кайсы ооруларга пайда болду? Только суук өткөнгө эле? Суук өткөнгө эмес, муун органга, плюс ички органдарга да кетет, боор, бөйрөккө да жакшы. Особенно эркектер үчүн простатитке өтө жакшы. Циститкечи? Циститке да кетет. Аялдарга да жакшы экен анда. Именно бөйрөккө жакшы. Цистит аялдар деле, эркектер деле болот го. Демек таманга жабыштырып койсоң мына бөйрөктөн ылдый деп айтайынбы? Киндиктен ылдый. Киндиктен ылдый суукту тартат. Тартат. Таман аркылуу, таманга тартат. Демек простатиттерге жакшы экен да. Зор экен. Ушуну айталы дедик да сиздерге. Кызыктуу болсо, мына Кытайдан келген пачка коробка бар. Тез буйртма кылыңыздар. Сиздерге ошо курьердик кызмат аркылуу дарегиңиздерге жеткирип берет. Колго тийгенден кийин акчасын которот экенсиздер. Иншалла. Эч ким оорубасын. Эми бул иче турган таблетка эмес, иче турган бир капсула эмес, иче турган бир суюкту дары эмес. Укол эмес. Болгону таман астына жабыштырып кое турган эле наклейкасы менен пластыр. Тери аркылуу. Эми анчалык деле зыяны болбостур. Пайдасы гана болбосо зыяны деле жоктур туугандар. Алып бир пайдаланып көрүңүздөр. Алла шифасын берсин.